Урматтуу коллегалар, күн тартибинде бир маселе. Бул Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын, омбудсмендин ар жылдык жана атайын дайындаган баяндамалары да. Өзү жок. Бул маселе жарым жылдан бери созулуп атат. Кандайдыр бир себептер менен, мындайча айтканда, ушул биздин фракцияны игнорировать этип атат. Келбей атат, жоопсуз. Причиналары жок. Мына бүгүн дагы, мисалы үчүн, кагаз түрүндө же болбосо бөлөк бир маалымат жок, катышпайм деген. Буга чейинки келбеген, жыйындарга келбеген учурларда дагы подтверждающий документтер болгон эмес. Биз ушу маселени күн тартибине коебуз. Мындан бөлөк дагы орчундуу маселелер көп, өзүңүздөр билесиздер. Бирок ушул биз тараптан ката кетпесин деп, ушул докладты угал деп ниеттенгенбиз. Каждый раз ушул күн тартибине коебуз. Биз да жумушубуз, мындайча айтканда, токтотуп атат да. Биздин ишибизге дагы, планыбызга, мындайча айтканда, залал тийип атат. Ошон үчүн ушул маселе боюнча депутаттар кимиздерде кандай ой бар? Ар бир жылдын 1-апрелине чейин акыйкатчы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин сактоонун абалы жөнүндө Жогорку Кеңешке жылдык баяндамасын берет. Эми 1-апрелден бери бир айлап больничныйда жүрөт экен. Справкасы барбы ошол эменин? Эми 6 ай, 7 ай, 8 ай ден соолугуна байланыштуу чыга албаса, анда ишини тапшырып кетиш керек. Эгер тапшыргысы келбесе, ал эл үчүн иштей турган орган. Ошон үчүн эмесин недоверие беришибиз керек дагы. Ордуна иштей турган, эл үчүн кызмат кыла турган адамды дайындап беришибиз керек. Акыйкатчынын жылдык баяндамасы же атайын баяндамасы отчету апрелдин 21-inde жолдонгон экен. Андан бери 8 ай өтүптүр. 8 айдан бери акыйкатчы биздин фракциянын жыйынына келген жок. Биз ушул фракцияда ошол кишини колдодук эле, ошол кишини жогорку кызматка жолдодук эле. Биздин фракцияга ушундай тоскоолдук жаратып, сыйлооганды келтире турган болсо, биз ага эмне үчүн баш ийип тазим кылышыбыз керек. Акыйкатчынын дегеле мен ачык эле айтып коеюн, өзүмдүн пикиримди айтып коеюн. Ал менен мен кесиптешмин. Акыйкатчынын бар жогу билинбейт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Мына Кыргызстанда акыркы жылдары эмне деген гана акыйкат алсырап турган жерде, чындык чыркырап турган жерде биз акыйкатчыны көргөн жокпуз. Акыйкатчы башында ошол баш мыйзам кабылаларда баш мыйзамды сындап чыкты. Ачык айтып чыкты. Акаев менен Бакиевдин авторлор жазылган баш мыйзам деп сындап чыкты. Эгер ошол баш мыйзамды эл кабыл алгандан кийин ал моралдык жоопкерчилик тартыш керек да, кызматтан кетиш керек болчу да. Ошол баш мыйзамдын негизинде бүгүн иштеп айлык алып жатпайбы? Буну кандай түшүнсөк болот? Мына ажолук шайлоодо эмне деген акыйкатчылыктар болду. Добушка эмес, согушка чакырды. Акыйкатчы бирүүнү чыгарды. Чыгарган жок. Чегара жабылып, чектөө болду, кектөө болду. Адамдардын укугу тепселенип жатты, айлап жылдап. Акыйкатчы бир жолу ошол чегарага карап алып туруп, бир оюн билдирди. Билдирген жок. Мына мектептерде акыркы эле бир айдын ичинде 4-5 окуучу асынып өлдү. Акыйкатчы бирүүнү чыгарды. Чыгарган жок. Эмне деген акыйкатчылыктар сүрүп атат. Анын ордуна бизде акыйкатчы ким болду? Ачыгын айтыш керек, акыркы жылы акыйкатчы Алмазбек Шаршенович болду. Ошол акыйкат сөзүн айтып турбаганда, ким билет, ажалык шайлоодон кийин аламат болуп кетет беле. Көрбөдүкпү? Добушка эмес, согушка чакырган адамдарды. Анан 8 айдан бери же биз акыйкатчыны бул жакка чакырып келе албасак, 6 килолук отчетун 8 айдан бери кармап жүрсөк, анда бизге эмненин кажети бар? Ошондуктан мен урматтуу кесиптештер сунуш киргизем, биз бүгүн саясий чечим кабыл алышыбыз керек. Же ал келбесе биз барышыбыз керек. Ал келбесе анда биз чечим кабыл алышыбыз керек. Ушул фракцияда колдогонбуз, ушул фракцияда жолдогонбуз. Жоопкерчиликти өзүбүз алалы. Өзүбүз бүгүн бир жолго салайык. Ушундай сунуш киргизем, рахмат. Мына канчанчы жолу акыйкатчынын отчетуна биз даярланып, келип, бере турган суроолорубузду берели деп келебиз, бирок акыйкатчы жок, бул бир. Андан сырткары Канат Киризбековичтин комитети ушул акыйкатчы
мыйзамына толуктоо жана өзгөртүүлөрдү жана жаңы мыйзамды жазуу боюнча демилге көтөрүп, эл аралык уюмдун жардамы менен талкууладык. Ошол жерде дагы ушул акыйкатчынын ишмердүүлүгүндө, акыйкатчынын бүгүнкү мыйзамында бир топ кемчиликтер бар экенин, бир топ адамдардын укугу бүгүнкү күнү тиешелүү деңгээлде корголбой жаткандыгы кенен кесири айтылды. Буга чекти дагы айтылып кетти. Могул биздин жаш балдарга байланыштуу зордулук, зомбулукта кандай гана иштер болуп атат. Бирок ошол учурларда чындыгында айтыш керек, акыйкатчынын бир үнү же сөзү угулган жок. Андан кийин эми ушунча биздин фракция колдоп, акыйкатчыны ушундай бир адилеттүү жүргүзөт деп ишеним көрсөткөндөн кийин мына 8 айдан бери күтөбүз, бир келип жок дегенде. Кандай ишмердүүлүк жүргүздү, кандай кемчиликтер бар, эмненин үстүнөн иштеш керек, кандай мыйзам долбоорлорун кабыл алыш керек. Биз менен кенен кесири пикир алмашкандын ордуна бүгүнкү күнү ушундай биздин фракцияны ачык, айкын игнорировать эткени бул туура эмес. Ошон үчүн мен жогоруда айтылган коллегаларым колдойм. Ушул сунушту киргизип, ишеним көрсөтпөө боюнча жана палатага ушул маселени алып чыгайлы. Рахмат. Защищать права наших граждан мне как депутату сложно. Я не знаю, как на ваше обращение, но у меня бывают такие моменты, когда на обращение к нам, наших граждан, делаешь депутатские запросы, и я вижу, что там реально есть нарушение прав наших граждан, при этом делается вид, что ничего не происходит, какие-то отписки и так далее. И по несколько раз я опять-таки пишу, опять начинаю какой-то процесс, чтобы хоть как-то защитить наших граждан. Поэтому защита прав – это вообще очень сложное. Это нужно быть такой принципиальный человек и настолько сильным человеком, потому что власть, она наделена своими рычагами. У нее есть свои рычаги, есть мощность задавить любого, кто пойдет против власти. Поэтому очень сложно. Я понимаю, вот, если честно, вот, например, я бы омбудсменом не пошла, потому что меня сразу бы срубили на первом этапе. Потому что приходится очень быть принципиально. Это очень сложный вопрос, не каждый сможет. Поэтому, уважаемые коллеги, я, конечно, понимаю, что как-то нам не очень приятно, что омбудсмен не приходит, не отчитывается, хотя у него есть зам, есть целый аппарат, очень много вопросов к нему и по отчету, и вообще я не слышу, я не знаю, или он струсил, или он действительно занят. Ну, в общем-то, я в этом плане поддерживаю, конечно, уважаемый Саша Школович, что надо поставить какое-то административное, или как, что там мы имеем право, что там мы, какие у нас есть процедуры, почему такое вот отношение. Но я должна была сказать вот про то, что, в принципе, еще раз хочу сказать, гражданский отмечает работу его положительно. Ну, үш сунуш түштү бир эмес. Бул эми мен толугу менен кошулам, себеби мындай полностью игнорировать эткен дагы мыйзамга да жатпайт. Мынакей регламенттин беренелерин каза окуп берди урматтуу депутат Мадаминов. Адамгерчиликке да жатпайт. Жана жогорудагы ушу келбендик жөнүндө бир дагы мындай оправдательный документ же бир кагаз болуш керек да. Жарым жылдан бери мындайча айтканда бизде жөнөкөй баргыла деп койду да, мындайча. Ошон үчүн ушул добушка коем ушу маселени, бул докладын жактырылбасын деген. Каршы калыс жок.